Бишкекте жол танабас аскер комиссариатынын тосмосун сүзүп токтоду. Жол танабас Октябрь райондук аскер комиссариатынын тосмосун сүзүп токтоду. Бул тууралуу Бишкек ШИПтен билдиришти. Кайгуул милиция айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткенин кабарлоодо. Ал эми күбөлөр анын мас болгонун айтышууда. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар жок. Ал эми автоунаа айып аянчага токтотулган. Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Мынакей азыр эле болду. Карач кандай мен сүздү катуу келчи. Ол жердеги пешеход мынакей жигиттер. Мени пассажирди делдирчи. Кудай сактады. Жаш балдар өтүп берен. Өлүп кетсе өлмөктө расмет. Мереги болар. Карачы бул мереги кошмар жигиттер. Toyota Highlander экен. Çak düştü bakayım. Buraya bu sizce ne? Көтөргөн бала таап алды туугандар. Бишкекте эл блогер каткан акчаны издеп жүргөн. Ал милицияга жеткирилген, убадасын бузган. Милиция акча катып, элди издеткен блогерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 7-июлда социалдык тармактарда көптөр казына издеп жүргөн видео тараган. Бул боюнча 32 жаштагы аккаунттун ээси милицияга жеткирилип, ал мындай аракеттер экинчи кайталанбай турганын убадалады. Ушул эле блогер декабрь айында дагы милиция тарабынан кармалып, мындай акцияларды уюштурбоого сөз берген болчу. Бишкек ШИП мындай оюндар жаштарга терс таасирин тийгизип, пикир келишпестик, жаңжал жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан профилактикалык иш-чара жүргүзүлдү. Биз Тапсаң сеники Instagram баракчасынын атынан эми кечегидей акча каткан, күлүш каткан иш-чараларды өткөрбөйбүз. Буга чейин кимге зыяныбыз тийген болсо баарыңыздардан кечирим сурайбыз жана бул нерсе экинчи кайталанбайт. Жаран мотопарапландар ысык көлдү булгап жатат. Көлдөгү тамчы пансионатына эс алып жаткан Жаран көл жээгинде коопсуздукту жана айлана чөйрөнү булгаган көрүнүштөргө күбө болгонун социалдык тармакта жазып чыкты. Анын айтымында коомдук пляжда эс алуучулардын арасында мотопараплан токтотулуп, түз эле ошол жерде иштетилет. Бул балдар жана үй бүлөлүү эс алуучулар үчүн кооптуу болуп эсептелет. Жаран мындай техника атайын бөлүнгөн коопсуз аймактарда гана колдонулушу керектигин белгилеген. Мындан тышкары мототехникадан чыккан түтүн абаны булгап, адамдардын өзгөчө балдардын ден соолугуна зыян келтирип жатканы айтылууда. Бул боюнча Жаран Кыргыз Республикасынын табигый ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине кайрылып, тиешелүү чараларды көрүүнү өтүндү. Курсакты сылап коюп жүрө бер. Оштун мэрия кызматкерин урушту. Жакшы. Сен ушул сенин жумушуңда кара. Сен костюмыңды кийип эле очкини тагынып, курсакты сылап коюп жүрө бер. Мен сени жакшы жигит дедим элем, жалкоо экенсиң да сенчи. Кабинеттен чыкпайсың. Кабинетте эмне бар билбейм да. Кабинетте эмне бар сага айтсаң? Мен кабинетте отурбай атам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, Кызыл Кыштакка чык, Ишкебанга чык, Төлөкөнгө бар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бар өзгөрүшкө бар. Эмне деген жумуштар турат? Бардыңбы ошол жака? Бар элексиң. Кызыл Кыштакка качан бардың? Ишкебанга качан бардың? Өзгөрүшкө качан бардың? Төлөкөнгө качан бардың? Качан бардың? Июнда баштап бардым. Кабинеттен чыкпайсың сен. Жалкоо экенсиң сенчи.
Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 11-июлда эски Ош базары менен Ак Бура дарыясынын жээгин бошотуу иштерин текшерүүгө чыкты. Рейд учурунда мэрдин кол алдындагы кызматкерлеринин бирин урушуп жаткан видеосу социалдык тармактарда тарады. Видеодо ал курсакты сылап коюп жүрө бер деп сындап, жооптуу кызматкердин ишине нааразычылыгын билдирет. Байсалов 3 жашка чейинки балдардын барына жөлөк пул берүүнү сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 3 жашка чейинки балдардын барына жөлөк пул берүүнү кайра киргизүүнү сунуштады. Ал 11-июлда өкмөттө жакырчылыкты азайтууга арналган жыйында колу жука үй бүлөлөрдүн балдарына 21% гана, тактап айтканда 54 миң үй бүлөдөгү 194,8 миң эле бала жөлөк пул аларын улуттук жаңжал деп атады. Анын ырасташынча өлкөдө 1 миллиондой, башкача айтканда ар бир 3-чү бала жакырчылыкта жашайт. Мындан уламалы өкмөттү жана депутаттарды 3 жашка чейинки ар бир балага жөлөк пул берүүнү киргизүү маселесин карап көрүүгө чакырды. Былтыр президент Садыр Жапаров мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга бийик тоолуу жана алыскы аймактарда өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конуштарда жашаган үй бүлөлөргө мамлекеттик социалдык колдоо көрсөтүү боюнча өзгөртүү киргизүүгө кол койгон. Мыйзам 2026 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Ал үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына карабастан 3 жана ар бир кийинки бала төрөлгөндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын берилүүчү бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк жөлөк пулу деп аталат. Кыргызстанда азыр 16 жашка чейинки балдары бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын бир балага 1200 сомдон үй бүлөгө колдоо жөлөк пулу төлөнөт. Бийик тоолуу жана алыскы райондордо жашаган үй бүлөлөр үчүн жөлөк пулдун өлчөмү аймактык коэффициент менен эсептелинет, бирок жөлөк пул алуудагы түйшүк, кыйынчылыктар тууралуу маал менен нааразычылык айтылып турат. Кыргызстанда 2018 жылдын башынан тартып ымыркай төрөлгөндө балага сүйүнчү деп аталган жөлөк пул 4 миң сом берилет. Өкмөт 2019 жылы күздөн тартып үй бүлөдө 3 же андан ашык эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50 миң сомдон бере баштаган. Булак Азаттык. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз силерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок. Жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Yeah.